Балам мен сынап ойлобойсуң эчкимдичи? 170 миллион чогултуунун аракетинин үстүндө жүрөбүз азыр. Хамзаны колдогон бардык адамдардын баары биз менен байланышка чыгып атышат, бүт баары бизди дагы поддерживать этип атышат. Кыргызстанда чанда кездешүүчү ооруга кабылган 9 айлык Асланга СМА диагнозу коюлган. СМАга каршы бир уколдун баасы 170 миллион сомду түзөт. Бул уколду тез арада алуу керек. Жалпы кайрымдуу кыргыз эли жапа тырмак киришип, кичинекей наристебиз Асланга жардам берүүнү сиздерден да суранабыз. Чогуу жардам берели. Аслан, биз сени мененбиз. Саламатсыңарбы? Бардыңыздарга жалпы салам. Мен Исмакеримов Самарбек Кенжебекович, Балкышы шаарынын тургуну. Уулум Кенжебеков Аслан Самарбекович 2024-жылы төрөлгөн 27 майда. Азыр болсо биз деген ушундай бир сейрек кездешүүчү ооруга туш келип сыноого кабылып турабыз. Бул да Алланын сыноосу экен. Бирок жөн турбастан, ошону карап турбастан баардыгына кайрылып буюрса ошол сборду жаап салган аракетин көрүп жатабыз. Саламатсыздарбы? Менин атым Алтынай. Ошо биздин балабыздын СМА биринчи тип оору менен ооруганын билгенибизге бир 2 айдын жүзү болуп калды. Негизи бир ай мурун прям такталып келди да Россиядан анализ. Бирок подозрение деп ушинтип чоюлуп 2 ай болуп калды жүргөнүбүзгө. Анан бул оору жөнүндө айтсам, бул өтө оор, редкий оору экен. Бул ооруну деле Кыргызстанда прям аябай мындай терең изучать этилген эмес экен да. Азыр Кыргызстанда көбүнчөсү айтат 3 эле бала ооруган, биринчиси Арузат, экинчиси Хамза, үчүнчүсү биздики Аслан азыр ооруп атат деп айтат. Бирок андай эмес, на самом деле Кыргызстанда мындай ооругандар 40тан ашык. Кээ бирөөсү просто бул типтерге бөлүнүп атпайбы? Биринчи, экинчи, үчүнчү тип болгон. Экинчи, үчүнчү типтер, например, 2 жаштан, 3 жаштан ашып кеткен деле билинет да. Ал ушу Золгенсмага кечип калгандарда, арасында да биринчи типтегилер деле бар, бирок ушу 170 миллион болуп атпайбы? Ушу 170 миллионду чогултканда көзү жетпей эле мындай калып калгандарда. Анан бирок ошонун аналогу Риздиплам деген дары бар да. Дары эмес, ал сироп да, ичиш керек, өмүр бою ичиш керек. Ошол сироп негизи ошо биз ооруган балдарга берилиш керек болчу экен да. Азыркы учурда ошо Кыргызстан боюнча 8 эле балага жетет, ал сироп 8 эле бала ичип келет. Калган апаларга берилет деп айтылган экен. Бирок ушул күнгө чейин берилип келбейт, бирок балдардын абалы күнөн күнгө начарлап келет да. Биз биринчи тип болгондуктан мындай балдардын лечениясы жок, 2 жашка чейин гана жашайт дейт да. Биз ошон үчүн жөн эле карап отура алган жокпуз да. 170 миллион чогултуунун аракетинин үстүндө жүрөбүз азыр. Ушу Золгенсма генная терапия бир препарат 170 миллион экен. Ошонун азыр бизде 15 миллион тегерегинде чогулуп калды. Буюрса анан бирок ошо Хамзаныкы буюрса сбору жабылып бүтүп атат. Анан бизди дагы поддерживать этип атышат. Бизди дагы сборубузду жаап беребиз деп атышат. Ошол чоң рахмат, Аллах разы болсун. Ошо негизи наши реквизиты очень сильно путают да. Бизге, например, Хамзага деген акчаны бизге салып атышат. Ушундай учурлар көп болуп атат да. Анан ошол себептен Хамзаны бүтүрүп, кетирип, толуктап берип туруп, анан биздикине киришип, биздикини дагы бүтүрүп беребиз деп атышат буюрса. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аслан инибиздин сбору жүрүп жатат. Барыңыздарды кайдыгер карабай 1 сом болсо дагы, 5 сом болсо дагы, тыйын болсо дагы салыңыздарды, кошуп кетиңиздерди суранабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир курма берип болсо дагы өзүңөрдү тозок отунан сактап калгыла деген экен. Ошолсуңардай ыйык Рамазан айында соңуңуздарды экеселеп алып садака берип калыңыздар. Барыңыздарды финансылык акчалай жардамыңыздарды бере албасаңыздар дагы келип кызматыңыздарды кылып волонтер болуп бериңиздерди суранабыз. Бизге жардамдары керек азыр. Барыңыздарды волонтерлуктарга чакырабыз. Бизге сиздердин кызматыңыздар керек. Бизге ар бириңиздердин кызматыңыздар биз үчүн абдан маанилүү. Мен ошо эң негизги айткым келгеним, Золгенсмага жетпей калган СМА балдар бар да, ошолорго Риздиплам эртерээк берилсе аябай сонун болмок. Мамлекеттен берилет экен, аны даже сатып алгысы келген адам дагы сатып ала албайт, потому что этот сироп недоступный да.
мамлекет берет деген ошону группадагы СМА группадагы баласы СМА болгон апалар күтүп атат, ыйлап атышат. Каждый раз надеяться, каяка барабыз, кимден сурайбыз деп ошол вопросту көтөргүм келген. Эми буюрса азыр бардык жактан волонтерлор топтоп атат. Эми буюрса бир команда топтоп алсак жети областты кыдыралы деген жакшы ниеттер бар. Ар бириңиздердин эшигиңерди какканга буюрса. Ал эми ошо качан кайсы жерге барабыз, убакыт сааттарын буюрса өзүбүздүн жанакы Асланды алып барып жаткан интернет, Instagram баракчабыздан бөлүшүп турабыз, айтып турабыз, алдын ала билдирип, балким бир күн мурда буюрса баардыгыңыздарды жапа-тырмак катышып берүүңүздөрдү суранам. Бөлүнбөй менден эчтеке зависть этпейт дебегиле. Ар бир кыргызстандыктар ар кимиз жардамдаштак буюрса бат эле тез убакытта жабылчуда экен. Колубуздан келген жардамыбызды бергибиз келди. Мен да мисалы укталган жокмун, кечээ күнү эфирде болуп, бар жакта болуп анан бүгүн ошол эртең кечке издедим Хамза менен Асланды. Мынакей бүгүн Асланга келип, Асланга көңүл азыраак бөлүнүп атыптыр. Ошондуктан ушул жака келип, колумдан келген жардамымды үй бүлөбүздүн атыбыздан салмабызды атасына жардам көрсөтүп, жана андан сырткары балким видеобуз менен ошону таркатып, репост кылып, жана түз эфирге чыгып, ошол жактан дагы көп колдойм деген адамдарга себепкер болуп, ошону ачып берип атабыз.